Казакстандын теннис боюнча улуттук курама командасы Дэвис кубогунун биринчи дүйнөлүк тобунда таймашын улантууда. Мекендештер Астанада Даниянын курама командасын кабыл алышат. Аяк-оон айынын 14-15 белгиленген беттештерде Юрий Щукин, Александр Бублик жана Александр Невесов сыяктуу теннисчилер менен бирге Тимофей Скатов менен Бейбит Жукаев сыяктуу таланттуу жаштар катышат. Муну менен катар АТП категориясындагы бир нече турнирдин жеңүүчүсү Александр Шевченко дагы улуттук курамага алгачкы ирет чакыртуу алды. Даниялык команданын өкүлдөрү жакшы даярдыктан өткөндүгүн айтып, аягына чейин ойной тургандыктарын билдиришти. Очень большие ожидания всегда. Мен абдан кубанып жатам. Дэвис кубогунда өлкө намысын коргоого биринчи жолу мүмкүнчүлүгүм болуп жатат. Алгачкы жолу Олимпиадага улуттук курама команданын курамасында катыштым. Ошол кезде абдан өзгөчө таасирдүү болгон. Бирок Дэвис кубогунун макамы абдан жогору. Биздин команда мыкты, уюшкан жана күчтүү. Ошондуктан биздин команда Казакстандын курама командасы үчүн колумдан келгенинин баарын жасайм. И надеюсь, мы покажем лучший теннис свой. We had a good preparation. Three of our guys, we were in Istanbul last week for the Challenger and got a good week together. Даярдыгыбыз жакшы. Биздин жигиттердин үчөө Eastern Ballet Challenger катары жемиштүү иштеди. Дагы бир оюнчубуз Венгрияда ойноду. Спортчуларыбыздын даярдыгы мыкты. Биз сиздердин корттордо даярдандык. Бизге жакты. Good atmosphere, good spirits, like the Davis Cup format.